душман келсе коркпогон, мынтык алып колуна душманды көздөй октогон. Жалал Абад шаарында балдарды мекенди коргоого жана сүйүүгө тарбиялоо бала бакчадан эле башталып жатат. Шаардагы номер 7 балдар бакчасында 23 февралда белгиленүүчү ата мекенди коргоочулар күнүнө карата майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Анда бала бакчанын жогорку тайпаларынын тарбиялануучулары түрдүү аскердик кийимдерди патриоттук ырларды ырдашып, майрамдык маанай тартуулашты. Аталган бала бакчанын тарбиячыларынын айтымында, жыл сайын белгиленүүчү майрамдарды унутта калтырбай, алар жөнүндө балдарга кенен маалыматтарды берүү менен майрамдык иш-чаралар өткөрүлүп келет. Балдарды жаштайынан эл жерин сүйүүгө, мекенди коргоого багыттоо эртеңки келечек үчүн жакшы экенин айтат тарбиячылар. Эске сала кетсек, шаардагы Калкын балдар бакчасында 400дөн ашуун бала тарбияланса, ал эми жалпы шаарда 22 бала бакча болуп, 4692 бала тарбияланат. Бүгүнкү мекенди коргоо күнүнө биздин балдар аябай жакшы салтанаттуу кечеге жакшы даярдыктар менен келишти. Бул салтанаттуу өтүү максатыбыз биз ушу бала бакчадан баштап эле балдарды мекенди сүйүүгө, эли журттун коргоого, патриоттук сезимин ойготуу үчүн ушул иш-чараларды дайыма даярдап келебиз. Балдар аябай жакшы даярдыктар менен келишти. Февраль айы келип, баягы союз мезгилинен калган 23 февраль куралдуу күчтөрдүн майрамын ушул күнгө чейин майрамдап келе жатабыз. Азыркы учурда ошол майрамды тосуу алдында турабыз. Адаттагыдай эле биздин балдар бул майрамга даяр. Кичинекей жаш сакчылар, жаш мамлекеттик коргоочуларды ушул мектепке чейинки мекемеден баштап эле булардын патриоттук сезимдерин ойготуу максатында ушундай кечелерди өткөрүп турабыз.